частный аптекалар бар болчу. Ошолордун бардыгын биз мамлекеттик аптекага айландырып атабыз. Ошондо кезде биздин Кыргызстан боюнча 200-250гө аптека ачылат жакын арада. Экинчиден, дары-дармектердин бардыгын биз ошо производительдерин алып атабыз. Частный аптекаларга караганда 15-20% азыркы кезде арзан. Бул деген сом менен айтканда 50-250 сомго чейин арзан болот да дарынын баасы. Ош шаарындагы калкчы жайгашкан номер 8 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун 1-кабатында алгачкы жолу эл аман атындагы мамлекеттик дарыкана ачылды. Эми каалаган жаран бул дарыканадан баасы арзан дары-дармекти алса болот. Жекеменчик дарыканаларга караганда ба 30%га чейин арзан. Анткени бул дарылар ортомчу заводдордон төз алынып келинет. Калк саламаттыгында бул дарыкананын ачылышына министр баштаган жетекчилер катышты. Кээ бир дарылар бул эже туура айтып кетти. ОМС программа менен алса кээ бир дарылар арзан болот, кээ бир дарылар өзүнүн проценттери бар скидка менен. Салыштырып келгенде эң мындай элдин баарына белгилүү болгон баарыңар Тайлоход ичесиңер. Тайлоход бул аптекада 30 сом болот, башка аптекаларда 35 сомдон сатылат. Дагы кандай дарыларды айтып кетсек болот? Кетанал деген дары болот. Оруну баса турган дары башка аптекаларда 485 сомдон сатылса, ар түрдүү дозалар бар, дозасына жараша. Бизде 382 сом болот экен. Ошо эл үчүн ачылган аптека. Мындай мамлекеттик дарыканалардын дагы бири шаардын башкы ооруканасына дагы ачылды. Элеман дарыканасында мамлекеттик дарылоо каттоосундагы 800дөн ашуун дарынын түрү бар. Баа дарыга карата 50 сомдон 250 сомго чейин арзан болот. Ошондой эле медициналык камсыздандыруусу бар жарандарга өзгөчө жеңилдиктер каралган. Тик дарыканаларды ачуу үчүн 50 атайын мекемелерден жай даярдалган. Жакын күндөрү облус жана шаар аймагында 19 дарыкана ачылат. Дарынын баасына келип такылып атат да. Анан бага могул жерде да сой беришти. Бул жерден баягындай бир определенный бир контингентке адамдарга эле бересиздерби же жалпы элгеби деп. Бул жерде андай неме жок. Бөлүү, чектөө, Кыргызстандын гражданыбы, Бакшаттын уйманыбы келсе, колунда ошо врачтын показаниясы менен жазылган рецепттери болсо, ошо рецепт менен сата турган дарыларды рецепт менен сатылбай турган даарылар эсеби жок дагы ушул жерде болот. Элге керектүү, эл муктаж болгон дары товар катары буларга дагы уже мамлекет өзүнүн 292-90 менен чектөө киргизе турган болду. Аны биз көзөмөлдөйбүз анда. Ошол себептен эгерде бир кайсы бир ошол чекене баа коюлган дарыларды кымбат саткан фактылар болсо, аларга да чара көрүп атабыз. Мына быйыл кирете биз июнь-июль айларында түштүк немеде 80 субъектке айыппул салдык. Дарыларды кымбат саткан үчүн. Министр Алымкадыр Бейшеналиев мыйзамсыз алынып келинген же мөөнөтү өтүп кеткен дары-дармектин баары уруксаты жок базардагы жайларда сатылып жатканын билдирди. Мындай жайлар Ошто дагы жок эмес экенин ачыктады. Калк саламаттыгына кооптуу болгон дарыларды жана медициналык жабдууларды саткандар менен күрөш улана турганын эскертти. Ошондой эле ашыкча баа койгон дарыканаларга рейд өтө тургандыгын билдирди. Аптекаларда, частный аптека же башка жерде өтпөй калган дарылардын бардыгы келиптир. Карап көрсөк, 2015-жылга чейин эле баягы годин экен. Кээбилерин карасак баягы өчүрүп өздөрүнчө жазыптыр да. Бул деген дары-дармектер деген уничтожение кете тургандарда ошо чорный рынокто болуп атат. Ошондой эле башка өлкөлөрдөн да чорный таможня келбей, налоги келбей өтүп кеткендер болуп атат. Отравление болуп атат биздин элдерчи. Ошолордун бардыгын биз токтоттук. Ошондой эле мынакей сен айтканда Ош жергесинде, Жалал Абад жергесинде, Баткен жергесинде дагы биз өзүбүздүн баягы менин приказым менен комиссия түзүлгөн, алар да иштеп атат. Бүгүн биринчилерден болуп Ош базарында, то есть Ош шаарындагы базарга кирейин деп кирсем, алар 5 алып келет деп угуп калыптыр. Бүгүн жаап коюптур, бирок эртең бүрсүгүнө алар ачылат экен. Мен балдарым ошолорду болуп, сиздер жардам берсеңиздер биз ошолорду жабабыз. Жыл соңуна чейин өлкө боюнча 200гө чукул мамлекеттик дарыкана ачыла турганын министр билдирди. Бул дарыканалар элди сапаттуу жана арзан дары-дармек менен камсыздоону көздөйт. Учурда Кыргызстанда дары-дармектин 700 түрү чыгарган өлкө боюнча 34 завод иштейт. Бирок өлкөгө дары-дармектин 97% чет өлкөдөн импорттолот. Негизинен 30дан ашуун өлкөдөн ташылат. Мамлекеттик реестрге алынган 6000ден ашуун дары-дармек бар. Кыргызстанга дары ташкан компаниялардын саны 200дөн көп. Ал эми өлкө боюнча лицензия алган 3200дөн ашуун дарыкана бар.
Абдумалик Базарбаев, Белик Мусаев, Ош ТВ.